Assalamu alaikum rahmatullohi ва баракату. Урматтуу бир туугандар. Ооруну берүүчү Аллах дейт. Анын шифасын да берүүчү Аллах дейт. Эми ошо Азамат инебиз ошентип Алла тааланын сыноосу болуп, ошо эки бөйрөгү иштебей Турциядан операция кылганга муктаж болуп аткан экен. Эми Азамат ошол биз дагы сенин ушундай кайрылууңду ошо Инстаграмдан көрүп, анан ошо сториске чыгарып койдук элек. Анан ошо аты жөнүн айткысы келбеген, ушундай бизде зекет берген, ушундай бир ырыскысы кенен, ушул кайрымдуу, боорукер, мусулман бир туугандарыбыз бар экен. Анан эми биз дагы ошо ортодогу эле мындайча айтканда көпүрө кызматкер болуп, ошо келип, ошолордун аманатын алып келдик элек. Мынакей ошол байкебизден 100 000 сом мынакей аманатынан берип коеюн. Бир туугандар, сиздер дагы ошо садака кылып берип койсоңуздар болот, зекет кылып ушинтип бул даректер, төмөндөгү даректер боюнча келип, ошо Азаматтын өзүнө келип зекетиңерди берсеңер болот. Себеп дегенде азыр көптөгөн суммасы чогула элек экен. Эртерээк муну учурунда бөйрөктөрүн алмаштырып калбаса, бул өмүр бою ушул диагноз менен калып калышы мүмкүн да. Эми элестеткиле, эки бөйрөк иштебейт, заара ушата албайт. Гемодиализге барат экен дагы, канын баардыгын тең ушул киргизип аппаратка. Анан ошол заараны бөлүп чыгарып туруп, анан кайра канды куюп турат да. Жума сайын канча жолу барасың, Азамат? Бир жумада 3 жолу барам. 4 сааттан жатам бир жумада. Эртең менен саат 6-да барам. Саат 11-ге чейин жатабыз. Саат 4 саат болот. Азыр бир жумада ошентип барат. Анткени меники креатин высокий болот, ошентип 3 жолу барам. Кээ бирөө бар, например, креатинер аз. Алар деген бир жумада 2 жолу башат да. Меники повышенный болот, 1200 болот да. Ошон үчүн через день барганга туура келет. Канча акча чогулду жана канча чогуу керек болуп айтты? Сайын 400 000ге чогулду. Негизи 25 000 доллар деп атышат, Турция менен сүйлөштүк. Урматтуу туугандар, мына көрдүңүздөрбү? Мынакей азыр бир тууганыбыз 100 000 берип жиберди, аманат алып келип бердик иншалла. Эми ар бирибиз 50 сомдон болобу, 100 сомдон болобу, могу төмөндөгү реквизиттерге жөнөтөрдөн мурун телефонуңузду айтыңыз. 707 37 37 34. Эми банк кошулган, о деньги деле ушунда. Акча жөнөтөрдөн мурун сөзсүз байланышып, такташып, иншалла, ошо жөнөтүп койсоңуздар абдан сонун болот. Эми садака балелерден сактайт экен, туугандар. Дүйнөдө канча бай болсо, ошончолук муктаж адам бар экен да. Эгерде кимде ким ушундай мүмкүнчүлүгү туруп, ушундай зекетин бербей кое турган болсо, бул муктаж адамдардын, кедей кембагалдардын акысына кирген болуп эсептелинет экен, хадисте ушинтип келет экен да. Ошо бир тууганым Азамат, Чоң рахмат сизге дагы. эми мындай ооруну берүүчү Аллах, шифасын да берүүчү Аллах буюрса мунун артында эң чоң жакшылыктар күтүп айыгып кетесиң, иншалла айыгып кетесиң. Айыгып эле кетип атышат бир туугандар, айыгып кетесиң. Бир досторубуз бар, мына элибиз бар, кайрымдуу элибиз бар иншалла. Чоң рахмат.